Саламатсыздарбы сүйүктүү окуучулар. Бүгүн 4-класстын адабий окуу онлайн сабагын баштамакчыбыз. Силер менен мен башталгыч класс мугалими Мурза Ураимова Алтынай. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздын темасы булбул менен жылан. Анда сабагыбыздын максаты менен тааныштырып алсам. Булбул менен жылан аңгемесинин мазмунун түшүнүшөт. Аңгемени үн чыгарып окушат, жаңырык окушат, чыгармадагы каармандарды салыштырышат, сөздүк менен иштешет, суроолорго жооп берет. Эгер аңгеменин мазмунун түшүнсө, аңгемени үн чыгарып окуса, жаңырык окуса, чыгармадагы каармандарды салыштырса, сөздүк менен иштесе, суроолорго жооп берсе, биздин бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Балдар, боорукердик, таш боорлук дегенди кандай түшүнөсүңөр? Оюңарды аңгемедеги булбул жана жыландын образы менен салыштырып түшүндүргүлө. Булбул менен жылан. Булбулдун балапандары топудай тегерек уяда эч нерседен камсыз бири-бирине кыналышып уктап жатышат. Алардын бүгүнкү уйкусунда уйку болбос. Бөтөгөлөрү гана бүлкүлдөйт. Үстүлөрүндө көзү жамандардан кайтарып жаткан энеси алардын уйкусун бузбай акырын гана уядан учуп жөнөдү. Алардын курсагы ачты да, кантсин анан бир аз учуп барып кайра келди. Уянын четине конду. Балдары баягыдай эле тынч, мемиреп уктап жатат. Деги тынчтык болсо экен, деди да булбул кайра учуп жөнөдү. Ошентип учуп баратса да, кулагын салып шектүү үн чыгабы деп тыңшайт. Асманды абайлай карайт. Жаалмай менен кыргый анын эзелтен берки душманы. Бирок эни өзү жөнүндө анча деле ойлонбоду. Оюнун баары балдарында. Мына ушул кезде уядан көз албай багып жүргөн жылан сойлоп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу. Ал шилекейин жуутуп, көздөрүн тостойтуп, ылдамыраак сойлоду. Жок, ал үлгүргөн жок. Балапандардын энеси келип калбаспы? Байкуш балдарынын бактысы бар экен. Булбул келип калды. Уяга жылып келаткан жан алгычты көрүп, эмне кылаарын билбей жалынып жалбарып кирди. Жан соога, балдардын жанын калтыр. Жеген менен ага тойбойсуң. Андан көрө ырдап берейин. Ырук, жүрөгүңдү эзип, кумарыңды жаза турган-ыр. Бул сөздү укканда жылан токтоло калды. Ким билсин анын эмне ойлогонун? Мүмкүн булбулдун чырылдаганын угуп учуп келишкен канаттуулардан сестендиби? Же булбулдун ырын чыны менен эле уккусу келдиби? Ал табышмак. Булбул жыландын бет маңдайына конуп алып, сайрап кирди. Ар бир түркүн үнгө салды. Тоо токойдун көркүн, жан жаныбардын салт санаасын айтып ырдады. Жакшылык, жамандык, ач көздүк, жоомарттык, ата эне жөнүндө ырдады. Акырында өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң, жылан эмне кылаарын билбей турган жеринде катып калды. Булбул ырын уланта берди. Бирок анын уккан жандын жүрөгүн титиреткен мукам үнүн жылан уккусу келген жок. Анткени анын таш боордугу жеңип кетти. Таш боорлор булбулдун үнүн уга алабы? Мукам үн адилет, ыр жыланда жок. Ал куйругунун учун кулагына салды да артына сойлоп кетти. Балдар, аңгемени өз алдыңарча үн чыгарып окугула. Келгиле анда эмесе текстти жаңырык окуйбуз. Мен окуйм, силер кайталайсыңар. Мына ушул кезде уядан көз албай багып жүргөн жылан сойлоп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу. Ал шилекейин жутуп, көздөрүн тостойтуп, ылдамыраак сойлоду. Жок, ал үлгүргөн жок. Балапандардын энеси келип калбаспы? Азаматсыңар. Эми чыгармадагы каармандарды салыштыргыла. Мында силерге окшоштуктарын жана айырмачылыктарын табууга диаграмма берилген.
азаматсыңар, эң сонун. Булбул күйүмдүү, мээримдүү, ак көңүл, боорукер, сайрайт. Ал эми жылан ташбоор, мыкачы, түрү суук, чагат жана каардуу. Окшоштук жагы экөө тең жаны барлар, токойдо жашоочулар. Балдар, аңгемедеги бизге тааныш эмес сөздөрдү сөздүк тептерге көчүрүп алабыз. Алар жагалмай, жырткыч кош, кыргый, жырткыч кош, сестенбеген, коркпос, тайманбас, мука мүн, жагымдуу үн. Анда эмесе окуучулар суроолорго жооп бергиле. Булбулдун тынчсызданганынын себеби эмнеде? Ооба, балапандары жыланга жем болушуна тынчсызданды. Автор чыгармада эмнени айткысы келди? Эненин балага болгон мээримин жана ташбоор адамдар ар дайым эле жеңе бербестигин. Ушуну менен урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө берилген тапшырманы белгилеп алгыла. Аңгемени элестетип, сүрөт тартасыңар. Саламатта калгыла.